Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен кайрадан 8 класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы радиоактивдүүлүк. Бул сабакта силер радиоактивдүүлүктүн ачылышы жөнүндө маалымат аласыңар. Радиоактивдүү элементтер менен таанышасыңар. Ошондой эле ядролук реакцияларды түзүүгө үйрөнөсүңөр. Анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй радиоактивдүүлүктүн ачылышына токтолуп көрөлү. 1896 жылы француз окумуштуусу Антуан Анри Беккерел биринчилерден болуп табигый радиоактивдүүлүктү байкаган. Ал уран туздары менен люминесценция кубулуштарына байкоо жүргүзүп жатып, белгисиз нурлардын кагаздан, жыгачтан, жука металл пластинкаларынан да өтүп, абаны да иондоштуруп жаткандыгын байкаган. Беккерел бул тажрыйбасын улантып, фотопластинкага уран туздарын крест кылып жайгаштырып, караңгыда бир нече убакытка чейин калтырып койгон. Пластинканын бетинде крест формасындагы так даана пайда болот. Мына ошентип Беккерел биринчилерден болуп уран туздарынын өз алдынча нурдана тургандыгын байкаган. Кийинчерээк бул эмгеги үчүн 1903 жылы табигый радиоактивдүүлүктү ачкандык үчүн Нобель сыйлыгынын ээси болгон. Беккерелдин бул тажрыйбасы жөнүндөгү макала жарык көргөндөн баштап көптөгөн окумуштууларды кызыктырат. Мына ошондой окумуштуулардын бири Мария Складовская-Кюри. Ал мезгилдик таблицадагы 90-чу катарда жайгашкан элемент, торий элементи дагы радиоактивдүү элемент экендигин байкаган. Кийинчерээк 1998 жылдары Мария Складовская-Кюри менен Пьер Кюри радий жана полоний элементтерин уран туздарынын калдыктарынан бөлүп алууга жетишкен. Полоний менен радий уран менен торийге караганда да нурларды ургаалдуу түрдө бир канча миң эсе ылдамдык менен бөлүп чыгарарын байкаган. Андан кийин жасалма жол менен алынган 96 элемент Пьер Кюринин жубайы Мария Складовская-Кюринин урматына Кюри элементи деп аталган. Мына ушундай улуу ачылыштардан кийин гана мезгилдик таблицадагы 83 элемент Висмуттан баштап калган элементтер радиоактивдүү элементтер экендиги белгилүү болгон. Азыркы учурда бардык элементтердин радиоактивдүү изотоптору алынган. Азыркы учурда 1500гө жакын радиоактивдүү изотоптор белгилүү болду. Силер азыр бул сүрөттө радиоактивдүүлүктү кантип белгилөө керек экендигин көрүп турасыңар. Жогоруда аталган элементтер радиоактивдүү элементтер деп аталса, ал кубулушту радиоактивдүүлүк кубулушу деп атайбыз. Ал эми радиоактивдүүлүк кубулушту ядролук реакциялардын теңдемесин түзүү менен көрсөтүүгө болот. Келгиле анда азыр силер менен радиоактивдүүлүк кубулушту сүрөттөгөн ядролук реакциялардын теңдемесин түзгөндү үйрөнөлүк. Азыр силер менен биринчи химиялык элементтердин ядросун белгилөөнү үйрөнүп алалы. Мезгилдик таблицага көңүл бурсаңар, 88 катарда жайгашкан элемент радий болуп саналат. Бул элементтин катар саны 88, анын заряддык санын көрсөтөт. Ал эми массалык саны 226. Ушул сыяктуу эле башка элементтердикин да таап үйрөнсөңөр болот. Анда химиялык элементтердин ядросун белгилөөнү жазганда химиялык элементти жазып, радийди химиялык белгинин сол жагынын жогору жагына 226 деп жазабыз массасын. Ал эми төмөн жагына катар санын, заряддык санын 88 жазабыз. Ушул сыяктуу эле азыр силер менен химиялык элементтердин ядросун жана бөлүкчөлөрдү дагы белгилегенди үйрөнүп алалы. Силер көрүп турган бул гелий элементи. Мезгилдик таблицада 2 катарда жайгашкан, массасы 4. Анда аны жазганда, гелийди жазганда химиялык белгисин жазып, сол жагынын жогору жагына 4 деп, төмөн жагына 2 деп жазып алабыз. Азыр 86 катарда жайгашкан радондукун жасалы, химиялык белгисин жаздык. Анда катар саны 86, массасы 226 болсо, массасы 222 болсо, анда 222-ни радондун сол жагынын химиялык белгисинин сол жагына жазабыз дагы, андан кийин заряддык санын көрсөтүп жазабыз. Ушундай эле силер менен бөлүкчөлөрдүн дагы жазылышын билип алалы.
кандай бөлүкчөлөр болушу мүмкүн? Биз силер менен өткөн сабакта да тааныштык. Мисалы электронду анын белгисин Э деп белгилеп жасап алабыз. Электронду заряддык санын, массасын жазабыз. Же болбосо протон П менен белгиленет. Массасы, заряддык саны 1-ге барабар. Ушундай эле нейтрон N тамгасы менен белгиленет. Заряддык саны жана массалык саны 1 жана 0-гө барабар. Ядролук реакциялар бул элементардык бөлүкчөлөрдүн өз ара аракеттенишүүсүнүн натыйжасында атомдун ядролорунун өзгөрүшү болуп саналат. Мындай реакциялардын теңдемелерин жазуу массанын жана заряддардын сакталуу законуна негизделген. Бул теңдеменин сол жагындагы массалардын суммасы жана заряддардын суммасы теңдеменин оң жагындагы массалардын суммасына жана заряддардын суммасына барабар болот. Анда азыркы айтылган эрежени мисалдар менен жазып көрөлүк. Мисалы, радийдин радон жана гелийди пайда кылуу менен жүрүүчү радиоактивдүү бөлүнүшүн мындайча жазабыз. Силер көрүп турасыңар, радийдин химиялык белгиси, массасы, заряддык саны жазылды. Анда силер радондун химиялык белгисин жазып, заряддык саны менен массалык санын жазып алабыз. 86,222 деп. Анда силер ойлонуп көргүлөчү, азыркы айтылган эрежеге ылайык баштапкы теңдеменин сол жагындагы массалардын суммасы жана заряддардын суммасы теңдеменин оң жагындагы массалардын суммасына жана заряддардын суммасына барабарлаш керек болсо, анда канча масса жетпей турат? Албетте 226 болуш үчүн 222-ге 4 тогуш керек. Ал эми заряддык саны 88 болуш үчүн 86-га 2-ни кошуш керек. Анда бул кайсыл элемент? Катар саны 2, массасы 4-кө барабар болгон элемент бул гелий. Эсиңерде болсун, гелийдин массалык саны менен заряддык саны альфа бөлүкчөлөрүнүн массалык саны менен заряддык санына барабар болот. Анын заряддык саны плюс 2-ге барабар. Бул мисалды жазып алууга жетиштиңерби? Биринчилерден болуп жасалма ядролук реакцияны Эрнест Резерфорд 1919-жылы жасап көргөн. Ал азоттун ядросун альфа бөлүкчөлөрү менен аткылаган. Альфа бөлүкчөлөрү азоттун атомуна тийгенде таптакыр жаңы 2 ядрону пайда кылган. Алдын ала ал бул бөлүкчөлөрдү кычкылтек жана суутек деп атаган. Бул тажрыйба Вилсондун камерасындагы тажрыйбада текшерилгенге чейин божомол катары кабыл алышкан. Берилген сүрөттө түз сызыктардын чачыраган сызыгын көрүп турасыңар. Бул азоттун атому менен урнуша электеги бөлүнүп чыгып жаткан альфа бөлүкчөлөрү. Сүрөттөн көрүп тургандай, альфа бөлүкчөлөрү эки эселенип жатат. Демек, ушул альфа бөлүкчөсү азоттун атому менен урунган дегенди түшүндүрөт. Мына ушундан улам так даана жыйынтык чыгарууга мүмкүн болгон. Пайда болгон атом кычкылтек жана суутек деп. Анда анын ядролук реакциясын мындай кылып жазабыз. Азоттун белгисин жазып, массасын жана заряддык санын жазып алабыз. Альфа бөлүкчөсү катарында гелийдикин жаздык. Биз жогоруда айтып өттүк, анын массалык сандары, заряддык сандары бирдей деп. Натыйжада массасы 17-ге барабар болгон кычкылтектин изотобу пайда болгон жана массасы 1-ге барабар болгон бөлүкчө бул суутек же протон пайда болгон. Бул реакциянын схемасын жазып алууга жетиштиңерби? Биз силер менен жогоруда табигый радиоактивдүүлүктүн, жасалма радиоактивдүүлүктүн мисалдарын карап, андагы теңдемелерди түзгөндү үйрөндүк. Келгиле анда бул алган билимиңерди текшерүү үчүн алдыдагы суроого жооп берүү менен ойлонуп көрсөңөр. Анда бул суроого көңүл буралык. Теңдемедеги X бөлүкчөсү кайсынысы болуп саналат? Суроо түшүнүктүү болсо, анда мисалдарды жазып алсаңар. Силерге азыр алюминийдин массасы 27, заряддык саны 13 экендигин жазып көрсөтүп койдум. Кийинки белгисин жазып алгыла. Гелий массасы 4, заряддык саны 2. Бул баштапкы теңдеменин сол жагындагы элементтердин атомдору берилди. Андан кийинкисин карагыла. Кремний
массасы 30-ка барабар болгон изотопу берилиптир. Катар саны 14. Анын натыйжасында пайда болгон X бөлүкчөсү кайсыл деген суроо берилип жатат. Анда мен силерге жоопторду сунуштайын. Жазып алга жетишкен болсоңор, жоопторду карап көргүлө. Биринчи жооп альфа бөлүкчөсү, экинчи жооп протон. Силер алардын заряддык саны менен массалык сандарын карап туруп, жогорудагы айтылган эрежеге ылайык туура жоопту тапканга аракет кылып көрсөңөр. Биз силер менен жогоруда айтканда, массанын сакталуу законуна ылайык массалардагы, заряддык сандардагы реакциянын сол жагында, оң жагында барабар болуш керек деп айтканбыз. Анда көңүл бургулачы, теңдеменин сол жагында алюминий менен гелийдики 13-кө 2-ни кошсок, заряддык сандары 15 экен. Ал эми массаларын 27-ге 4-тү кошсок, албетте 31 экен. Анда силер теңдеменин оң жагындагы массасы 30-ка барабар болгон кремнийдин изотопунан сырткары дагы кайсыл бөлүкчө пайда болот деген суроого жообуңарды таап көрсөңөр. Эгерде эсептөөнү жүргүзүп бүтсөңөр, албетте туура жоопту таптыңар го деп ойлойм. Мен силерге туура жоопту сунуштайын, жообуңардын тууралыгын текшерип көрсөңөр. Туура жооп экинчиси. Силер азыр теңдемеге коюп жазып көрсөңөр болот. Бул жерде протондун массасы дагы заряддык саны дагы 1-ге барабар. Анда 30-ка 1-ди кошсоңор 31 болот. Ал эми 14-кө 1-ди кошсоңор 15 болот. Бул мисалды силер өз алдыңарча жазып, кайсыл элемент экендигин тапсаңар болот. Бул элемент суутек. Анткени биз жогоруда бөлүкчөлөрдү караганда суутектин заряддык саны, массалык саны 1-ге барабар экендигин мисалдардан карап көргөнбүз. Азыр силер менен элементтердин радиоактивдүү ажырашына байкоо жүргүзөбүз. Бул учурда кайсыл элементтер пайда болуп жаткандыгын, массаларын карап, жана бөлүнүп чыгып жаткан бөлүкчөлөргө байкоо жүргүзүү менен жыйынтык чыгарганга аракеттенип отурсаңар, анда азыр силер менен радиоактивдүүлүк кубулушуна чогуу байкоо жүргүзөлү. Анда азыр силер менен ядролук реакциялардын теңдемелериндеги X бөлүкчөсү кайсы экендигин тапканды үйрөнөлүк. Көңүл бурсаңар. Силер биринчи уран элементин көрдүңөр. Анын массасы 238-ге барабар эле. Бул элемент ажыраганда торий элементи пайда болду. Массасы 234-кө барабар. Калем сабыңарды алып, бул мисалдардын баарын жазып алууга аракет кылсаңар. Уран элементи массасы 238, ал эми торийдики 234. Натыйжада альфа бөлүкчөсү пайда болгондугун көрдүңөр. Альфа бөлүкчөсүнүн массасы, заряддык саны гелий элементиникине барабар экендигин билесиңер. Аны эске алуу менен гелий элементин жазып, массалык санын жана заряддык санын белгилеп жазасыңар. 2, 4 деп. Андан кийин бул элемент андан ары дагы ажырагандыгын көрдүңөр. Торий элементи массасы 234, бирок ал ажыраганда дагы эле массасы 234-кө барабар болгон протактиний элементин пайда кылды. Жазып алгыла, протактиний элементинин массасы 234-кө барабар экен. Бул элемент кандайдыр бир бөлүкчөнү бөлүп чыгарды. Мен аны силерге
X менен белгилеп жазып берейин. Дагы бир жолу кайталайм. Торий элементи ажырап, протактиниди пайда кылды жана X бөлүкчөсү пайда болду. Эгерде кылдатпай жүргүзгөн болсоңор, бул масса дагы өзгөргөн жок. 234 протактинидин массасы, кайрадан эле массасы 234-кө барабар болгон урандын дагы бир изотопу пайда болду. Ошондой эле ушул эле X бөлүкчөсү кайрадан бөлүнүп чыкты. Силер азыр бул теңдемелердин мисалдарын жазып, өз алдыңарча ойлонуп, X бөлүкчөсү кайсыл бөлүкчө экендигин жана анын массалары, заряддык сандары канчага барабар экендигин өз алдыңарча жыйынтык чыгарасыңар. Силер азыркы анимацияда кандай элементтер ажырап, кайсыл бөлүкчөлөрдү пайда болуп жаткандыгына байкоо жүргүздүңөр. Бул мисалды дагы бир жолу кайталап көрсөтүү сунуш кылынат. Экинчи кайталоодо силер алардын реакцияларынын теңдемелерин түзгөнгө аракеттенип көргүлө. Силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө радиоактивдүүлүк кубулушу жөнүндө түшүнүк алдык. Ошондой эле радиоактивдүү элементтерди мезгилдик таблицадан тапканды үйрөндүк жана ошондой эле радиоактивдүүлүк кубулушун ядролук реакциялардын теңдемелери менен түзгөнгө көнүктүк. Силер өз алдыңарча окуу китебиңерден бул мисалдарды дагы тереңдетип, окуп, үйрөнүп, теңдемелерди түзгөнгө аракеттенип көрсөңөр. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула.